Тема шелочтуу металлдар. Шелочтуу металлдар мезгилдик системада биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан. Негизги топчосу. Буларга кайсылар кирет? Буларга мына бул жерден көрүп атасыңар. Литий кирет. Натрий, калий, рубидий жана цезий. Францияда кирет, бирок Франция бул жерде жылдызча менен белгилеп коелу. Бул туруктуу изотопу жок, жасалма жол менен алынган элементтер. Ал эми бул 5 болсо, 5 цезий менен биригип ушуга чейин жаратылышта кезигет. Ошон үчүн биз буларды окуп үйрөнүүндө цезийге чейин эле карайбыз. Демек булар биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан. Эмне үчүн буларды биз шелочтуу металлдар дейбиз? Буларда кандай окшоштуктары бар, кандай айырмалары бар? Биз ошону карайлы. Ал үчүн мисалы мына булардын атомунун түзүлүшүн билишибиз керек. Литийдин атомунун түзүлүшү мезгилдик системадан карасак катар номери 3, экинчи мезгилде турат. Биринчиде 2 электрон, экинчиде 1 электрон айланып жүрөт. Натрий катар номери 11, үчүнчү мезгилде болгондуктан 3 катмары бар. 2, 8, 1. Калий 4-үнчү мезгилде катар номери 19, 4-үнчү мезгил 2, 8, 8 жана 1 жана башка. Демек рубидийде дагы акыркы катмарында 1 электрон, цезийде дагы. Демек ушу жерден салыштырсак атомдун түзүлүшүндө кандай окшоштук бар? Демек атомдун түзүлүшүндө акыркы катмарда бардыгында тең 1 электрон айланып жүрөт. Бул валенттик электрондор. Демек окшоштугу ушул. Булардын атомдук радиусу кичине, тескерисинче чоң, ал эми заряды аз болот. Эми булардын жогорудон төмөн карасак касиети кандай өзгөрөт? Булар күчтүү, эң активдүү металлдар. Шелочтуу металлдар. Булар өтө жеңил болот жана өтө эң активдүү болгондуктан бардыгы тең керосиндин астында сакталат. Себеп дегенде абага чыгарганда абадагы кычкылтек менен эле реакцияга кирип кетет дагы оксидке айланып кетишет. Демек акыркы катмарында бирден электрон болгондуктан булар 1 электронду берүүгө жөндөмдүү. 1 электронду берет дагы. Булар мисалы бул жерден натрийди алалы. Натрий 1 электронун акыркы катмардагы 1 электронун берип, натрийдин оң ионуна айланат. Күчтүү калыбына келтиргичтер. Калыбына келтиргич деген бул электронду канчалык акыркы катмарынан тез оңой берсе, бул күчтүү калыбына келтиргичтер болуп эсептелинет. Демек бул жерге жазып койсок, булар күчтүү калыбына келтиргичтер. Реакцияга өтө тез кирет. Эми кандай айырмасы бар? Айырмачылыгы. Булар бир топчодо жайгашса дагы, булар бири-биринен айырмаланып турат. Башкача айтканда, литийден цезийге чейин булардын металдык касиети күчөйт. Демек, жогорудон төмөн металдык касиети күчөйт. Ошондо эң күчтүү металл цезий, эң күчтүү. Эң начары мында литий. Эмне үчүн? Себеп дегенде, өзүңөр байкасаңар атомдук түзүлүшүнөн, булардын улам катмары көбөйгөн сайын радиусу жогорулап атат. Демек, атомдук радиус деген эмне? Бул ядродон акыркы катмарга чейинки аралыкты биз атомдук радиус дейбиз. Демек, литийге караганда калийдин атомдук радиусун бул жерде ядро десек, демек көрдүңөр улам алыстап атат, радиус чоңоюп атат. Радиус чоңойгон сайын акыркы катмардын электрон менен ядронун ортосундагы тартышы күчү начарлайт дагы, электрон оңой үзүлөт дагы, тез берет. Канчалык электронду тез берсе, металл ошончолук күчтүү, активдүү болот. Эми бул шелочтуу металлдардын физикалык касиети кандай? Физикалык касиети деп бул жерге жазып коелу. Физикалык касиети. Булар жеңил металлдар, жумшак, демек жеңил, сууга салса калкып калат. Жумшак, бычак менен кесилет. Пластилин сыяктуу булар жумшак, ошондуктан кесилет.
Тыгыздыгы өтө жеңил. Тыгыздыгы булар жеңил металлдар болгондуктан тыгыздыгы 5ке жетпейт. Кичинекей болот. Нөл бүтүн 1-2 ушул жана башка. Демек физикалык касиети ушундай болот. Ал эми химиялык касиеттери кандай? Химиялык касиеттери. Химиялык касиеттери. Химиялык касиеттери булар өтө активдүү болгондуктан реакцияга өтө тез кирет дагы, өзүнөн өзү реакцияга киришет. Эч кандай ысытуунун кереги жок. Химиялык касиеттери. Мисалы, мына могу жерден карасак, мына натрий металлы абада күчтүү күйөт дагы. Натрий абага чыгарганда оксидке айланат. Натрий 2O тең дейбиз. Бияка 2, бияка 4. Абага чыгары менен оксидке айланып кетет. Ал эми ушул эле реакцияны натрийди күйгүзсөк, сары жалын менен күйөт дагы, жалынды сары түскө бойойт. Мындай кылып, жалынды сары түскө бойойт. Бул натрийдин өтө кычкыл же пероксидине айланып кетет. Натрий 2O2. Демек күйүү менен кычкылдан экөө айырмаланат. Ошондой эле дагы бир касиеттери жалындын түсүн өзгөртүшөт. Мына могу жерде фиолетовый түс бул калийге тиешелүү. Жалынды сары түскө боесо натрий деп билебиз, кызыл түскө боесо цезий деп билебиз. Фиолетовый түс литий. Мына ушул түстү жалындын түстөрүн өзгөртүш боюнча биз шелоштуу металлдарды башка металлдардан айырмалап билсек болот. Дагы экинчи химиялык касиети булар суу менен күчтүү реакцияга кирет. Бул металлдарды сууга салса, жегичтер же негиздер пайда болот. Натрий гидроксиди жана суудан суутекти сүрүп чыгарат. Тең дейбиз, бияка 2, бияка 2. Демек, эмне үчүн шелоштуу металл деп аталды? Себеби булар шелочту пайда кылат. Башкача айтканда, сууда эриген негиздерди биз шелоч же кыргызча жегич. Колду жейт, демек ат эле айтып аткандай, кийимге төгүлсө кийимди тешип кетет. Ошон үчүн булар менен иштегенде өтө абайлап, коопсуздук техникасынын эрежесин сактап иштеш керек. Демек, эмне үчүн шелоштуу металлдар деп аталды? Себеби булардын баардыгы суу менен реакцияга кирип, жегичти же шелошту пайда кылат. Үчүнчү касиети, булар активдүү металлдар болгондуктан металл эместердин баары менен реакцияга кирет. Мисалы, хлор. Натрий хлордо күйөт дагы, натрийдин хлориди тузга айланат. Тузга, натрий хлориди. Демек, бул дагы негизги маанилүү бир касиети. Дагы бир касиети металлдар, калийди алалы, башка металл эместер менен реакцияга кирип, сульфидтерди же туздарды пайда кылат. Жана башка көп касиеттерге ээ. Демек, бул шелоштуу металлдар эң активдүү, күчтүү металлдар болуп эсептелинет. Могу жерде сүрөттү карасак, колдонушуна токтоло кетели. Ушул шелоштуу металлдардын ичинен эң маанилүүсү бизге натрий, калий эң маанилүү. Цезий да колдонулат. Натрий биздин күнүмдүк тамакка кошкон тузубуз катары натрий хлор түрүндө колдонобуз. Ион түрүндө колдонобуз, металл түрүндө эмес. Калий болсо өсүмдүктөргө эң керектүү азык зат, бул калий жер семкичтеринин составына кирет. Ал эми цезий айтпадыкпы, эң күчтүү металл деп. Демек, ал абага чыкканда өзүнөн өзү эле күйүп кетет. Ошон үчүн цезийди бул сүрөттө көрүлүп тургандай фотоэлементтерди жасоодо колдонулат. Башкача айтканда, бул жерге цезий салат, жарыкты таасир эткенде бул реакция жүрөт да электрондор учуп чыгып, электр тогун пайда кылат. Демек, шелоштуу металлдар турмушубузда дагы эң пайдалуу, керектүү элементтер болуп эсептелинет.